Кутман күн, урматтуу менин каналымда көрүшүлөрүм, сиздердин каналын көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема ошо Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүсү жана баягы бир четинен расмий түрдө алар баары жакшы деп айтышты. Анан экинчи четинен ушул New York Times кайра жазып чыкты, кичине башкачараак жолугушуу өткөн окшойт. Ошо боюнча кичине сүйлөшөлү. Аз болсо да кыскача айтып кетейин, ошо шайлоого фондду жыйнаганга акыркы 10 күн калды, бирок техникалык түрдө 8 күн калды да, анткени 2 күн ичинде дагы которууларды, акчаны которуш керек. Топтолгон каражаттар менде алтынан бир бөлүгү эле турат. Жалпы өзүмдүн каражатым менен жарым эле каражат турат. Ошон үчүн 150 000 сомдой жетишпей жатат. Эгерде ошо колдойм десеңиздер, банк эсепке ошол реквизиттер менен түзмө-түз которуп койсоңуздар болот. Эгерде ушул бала бизди парламенттен мындай өкүлчүлүгүбүз болсун деген ниетиңиз болсо, оюңуз болсо, анда колдоп койуңуздар. Саясий фандрайзингди улантып атабыз да. Анда эмесе жаңылыкка өтөлү. Ошол жаңылыкка өтсөк, бул деген тилекке каршы дейт, баягы Трамп кайра эле айткан сөздөрүнө карабай, баары бир ошо Орусиянын риторикасын айтып жатат дейт да. Орусиянын позициясы мындай дейт, Аляскадагы жолугушууда кызыктуусу, ошо Путин менен сүйлөшүп атышканда Путин кайра Рюрик жөнүндө айтып башташыптыр, баягы тарых жөнүндө байыркы. Князь Новгородский, баягы Гетман Мазепа, Богдан Хмельницкий жөнүндө сүйлөшүп баштаганда Трамп ошол жерден кагыптыр. Stop this bullshit деп анан ошо баягы мындай туура эмес сөздөрдү токтот, бул деген болбогон сөз деп туруп ошо жолугушууну мөөнөттөн эрте бүтүрүп, баягы пландаштырылган, мисалы үчүн ошо тамактанууну Аляскадан ошентип үзүшкөн да, ошентип сүйлөшүүлөр узабай калган. Бирок элдин астына чыгып, жакшы сүйлөшүп атабыз, баары жакшы деп коюшкан экен. Так ошондой эле 17-күндө 9 айынын Зеленский менен жолугушуптур Трамп. Ал жолугушуудан кийин расмий билдирүү чыгарды. Мындай жакшы аябай сүйлөштүк, жылуу сүйлөштүк. Мен Зеленскийди согуш токтот дедим. Анан баары жакшы деп, карым катышы сонун болду деп айтты да. Бирок ачыгынан айтканда, ошо жолугушууда болгон күбөлөр айтып чыгыптыр, өзүнүн аттарын айтпай. Жолугушуу башкача өттү дейт. Кайра Трамп ошо Зеленскийге басмырлоо жасады дейт. Ушундай кысты дейт. Путиндин айткандарын аткар, эгерде айткандарын аткарбасаң, Донбасс менен Луганскты бербесең дейт, Крым ансыз деле калды Путинде. Анда Путин сени жок кылат, өлкөңдү, бүт Украинаны жок кылат деп айтты да. Зеленский айтты, бизге томагавктарды бер, биз жеңип атабыз, биз деген инфраструктурасын, бүт энергетикалык инфраструктурасын кыйратабыз Орусияныкын. Методикалык түрдө күндөн күнгө бирден экиден ошо алардын камбарларын баягы курал толгон, андан сырткары дагы ошо нефть кайра иштетүүчү заводдорун жана нефть сактоочу, газ кайра иштетүүчү заводдорун талкалап атабыз дейт. Биз жеңебиз дептир да. Трамп болсо, жок, сен кайдан жеңмей эле, силер эчтеке кыла албайсыңар. Биз жардамыбызды бербейбиз, томагавктарды бербейбиз. Ал эми сен деген ошо Владимир айткандын баарын жаса деп айттыр да. Ошо кыйкырыптыр дейт. Ошол жолугушуудан кийин Зеленскийдин шайы сыныптыр, мындай түшүптүр, чүнчүптүр аябай. Бирок кандайдыр десе, баягы бышып калган окшойт. Бышып калган менен баягы кара пиджакчан келген, костюмчан. Трамп анысы мактаптыр, мына костюм кие алат экенсиң деп. Албетте баягы ошо кыйкыргандан кийин, Трамптардын айтып сөздөрүнөн кийин Зеленский түшүнүптүр. Демек эч кандай мындай колдоо АКШдан күтсө болбойт экен. Бул кайра эле оюн болуп атат да. Спектакль канча жолу эзди да. Бир нече жолу Трамп ошо Зеленскийди эзип туруп, камыр кылганы аракеттеби, бирок камыр кыла элек. Зеленский баары ошол европалык лидерлер менен байланышыптыр ошол жолугушуудан кийин. Европалык лидерлер ошол бүт үмүт үзүп жатышат. Демек ошо АКШдан куралды акча менен эле сатып алса болот, бирок мурункудай АКШ акчасы менен жана курал менен мындай чөктүрүп салбайт экен евро биримдикти жана ошо евро биримдиктердин өнөктөштөрүн да. Ошону түшүнүп атышат, бирок евро биримдикте ресурстар жетиштүү. Бирок ички маселелери жаап жатышат. Евро биримдикте бул деген эң биринчиден жумушсуздук жана мигранттардын агып келиши да. Ушул нерсе чоң маселе Европада. Бирок кантсе да Европа баягы акчасын бөлүп бере алат, баягы маселелерин чече алат да канча бир убакытка. Ушинтип жемиштүү эмес, начар бүтүптүр ошо сүйлөшүүлөр. Демек ошо Орусиянын позициясы эмгичектүү, күчтүү. Бир четинен баягы бүт аскер серепчилер айтып атат.
100 миңден ашык ошол аскер турат дейт Покровскийде, Орусияда. Бирок ошо жоготкон аскерлердин саны аябай чоң дейт. Ошон үчүн Орусияныкы бүгүнкү күнү ошо аябай чың алып күрөшүп атат. Чың алып баягы баскынчылык аракеттер жасап атат. Алдыга жылып атат дагы эле карталар көрсөтөт аны. Украинцаларга дагы эле аябай жай артка качып атышат мындай айтканда. Бирок дрондор көп нерсени чечип коюп атат. Дрондор жана ошо Европа берген технологиялар менен коштолгон эски куралдар, ошол эле Фламинго сыяктуу. Фламинго Томагавктан да күчтүү, мисалы үчүн 2,5 миң километр. Фламинго Томагавктан алысыраак учат да. Анын сырткары көбүрөөк жардыргыч затты алып барат да. Ошон үчүн негизи украиналыктар азыр ошону менен колдонуп атышат. Эң негизи баары бир дрондор чечип коюп атат да. Орусиянын территориясынын чалгындоого америкалык спутниктер колдонулуп жатат да. Ошону менен бирге баары бир Трамп ушундай позицияда туруптур. Бүгүнкү күнү аябай күндө позициясын алмаштырат. Бирок ошо негизи Орусия акыркы аргумент катары ядролук куралды колдонууну кармап жатса керек. Ошондуктан балким Трамп сестенип атса керек, ошого кичине чың алып атса керек. Бирок ушундай болуп атат да. Эми ошо жаңылыктар ачыкка чыкканы менен ошо кече күнү 19 числодо 9 айынын ошол Хамастын бир партизаны Меркава танкка гранатомет менен атып ийсе, силер деген ушуну тынчтыкты буздуңар деп Израиль авиациялык соккуларды Газанын ичине кайра өткөрө баштады да. Ошентип тынчтык келишими бузулганын астында да. Дагы Хамас баягы өлүктөрдүн, Израилдик өлгөн кишилердин, туткундардын денелерин бериле экен Израилге. Ошого да баягы келишимди бузуп атасыңар деп кайра Хамас болсо ички баягы Ясир Абу Шабабтын кишилерин кармап баарын өлтүрүп атат, былчылдатып, азыр баягы ички тазалоолорду өткөрүп атабыз дейт ычкынчылардан. Анан ушинтип кайра аякта тынчтык бузулганы жатат да. Ушундай нерсе болуп атат. Кандай ойдосуздар? Трамптын баягы тынчтык келишимине Израиль тоготпой койгон окшойт. Баягы такыр эске алып кийин дагы түшүнүктүү болду окшойт. Баягы Трамптын андай дипломатикалык тынчтыкты орнотуу аракеттер кайра текке чыкты окшойт да. Ошондой биздин мамлекет үчүн бул эмне? Бул деген күйүүчү майларды алып келүү булактарын диверсификациялоо кылыш керек. Бул бир. Экинчи, электромобилдештирүүнү күчөтүш керек. Евро биримдикте кайра 0 пошлинаны киргизиш керек. Баягы азыр квотаны өткөндөн кийин кайра 15% болуп калды электромобилдерди киргизүү өлкөбүзгө. Ошону кайра 0 алып келиш керек. Жаңы Евро Азиялык экономикалык кеңешинин отуруму керек. Ошол жерден кыргыз мамлекетибиз кайра ошону талап кылыш керек. Үчүнчү, бизде дагы баягы улуттук мисалы үчүн күйүүчү май резервтерин көбөйтүүчү ушундай атайын нефть сактоочу жайларды көбөйтүшүбүз керек окшойт да. Резервти дагы көбөйтүш керек. Эмесе ушундай кыйыныраак болуп калат экен. Анткени Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш улам нерсе. Бензин кымбаттайт, баягы кийим, кечек, экономикалык нерселерди сатуу басаңдайт Орусияга. Ошон үчүн базарларды да алмаштырыш керек биздин сатуучуларга. Акырындап диверсификация кылыш керек. Анын сырткары дагы ошол дагы бир нече жыл уланат окшойт. Ошо бизнестин башка түрлөрүн дагы көрүш керек да. Биздин мамлекетте баягы импорт экспорттук операцияларды Орусия менен тыгыз иштеп аткандарга. Ошондой чакырыктар турат. Кандай деп ойлойсуздар? О, от души!